Өлкөнүн ичинде бийликке сын айткан ким бар менден бөлөк? Карпеков чыгарып атат бул. ЛГБТны айтат. Кыргызга өң келген нерсенин баарын була таркатып турбайбы булар? А бул эми пропаганда да. Мени жуумай. Путинден саат сурагыча болдубу же андан кийин болдубу? Да, 200 кылбай эле коеюн, бирок каржылаганды токтотолу. Саясат деген мындай. Айбек мырза, сиз түшүнүшүңүз керек. Түшүндүңүзбү? Бул сигнал бүттү. Анын ичинде эмнелер бар? Кудайдан жок ачкандын баары бар. Бизде тандоо жокпу ошондо? Кандай тандоо? Ошондо революция болсо, биз кайра оң колубуздан барып сайылып тетекке түшүп калабыз. Ошол эле адамдарбы? Ошондой болуш керек. Булар алмашпаш керек. Алмаша турган болсо, башында мындай ключевой фигуралар алмаш керек. Кара жашик дегенге кошуласызбы? Атамбаевдин учурунда мамлекеттин телеканалы, азыр деле мамлекеттин телеканалында. Объективдүү маалымат баары бербейм деп бардыңыз беле? Эч качан демократиялык мамлекет болгон эмеспиз. Бирок алып келген маалыматты чыгарып атасыңар да. Эч айырмасы жок, Айбек мырза. Чек араны, жерди берип чечүү оңой да. Мен 15 жашка сизден улуумун. Курманбек Сарычтын администрациясында иштегем. Максим укмуш акылдуу жигит. Кийин жашоо жакшы болуп кетерине көзүм жетпейт. 100% колдойм. Азаматтар. Ушундай. Эң жакшы позиция. Ишеним жок болчу Рыскүл чыга алат деген. Бирок чыкты да. Биз спонсордун акчасын актап аттык да. Президенттен да акча алдыңар беле? Айбек мырза, мен бул жерде отурбайт болчумун. Мен отурмакмын башка жерде. Система сизди өзгөрттүбү?